Түркия Кыргызстандын коргоо министрлигине гранттык негизде аскердик техникалык жардам көрсөтөт. Бул туурасында Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев президент Садыр Жапаровдун Түркияга болгон расмий иш сапарынын жыйынтыгына комментарий берип жатып билдирди. Президенттер Садыр Жапаров менен Режеп Тайып Эрдогандын жолугушуусу эң жогорку деңгээлдеги биринчи саясий байланыш болду. Эки өлкөнүн лидерлери бири-бирин колдоого алышып, тет-а-тет форматында жана кеңейтилген форматтагы жолугушууларды өткөрүштү. Алгачкы байланыш аябай жогорку деңгээлде өттү деп баалайт элем. Кездешүү учурунда аскердик техникалык кызматташуу темасы да кеп болду. Түрк тарап Кыргызстандын коргоо министрлигине гранттык негизде аскердик техникалык жардам көрсөтүү ниетин билдирди. Министрдин бул маалыматы президенттин да сайтына жайгаштырылып, анда Түркия аскердик тармакта канча жардам көрсөтөөрү жана эмне берерин айткан эмес. Ошондой эле расмий Анкарада бул туурасында ачыктай элек. Анткени менен жергиликтүү эксперттер Түркиянын аскердик техникалык жардамы жөнүндөгү кызматташуу кийинчерээк белгилүү болоорун боолгошууда. Садыр Жапаров өлкө башчысы болуп дайындалгандан кийин алгачкы расмий иш сапары менен 9-июнда Түркияга барып, ал 3 күнгө созулду. Иш сапардын алкагында Кыргызстан менен Түркиянын жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташуу кеңешинин 5-жыйыны болуп, эки жана көп тараптуу кызматташтыктын бардык маселелери талкууланды. Мамлекет башчынын сайтындагы маалыматта жыйынтыгында саламаттыкты сактоо, айыл чарба, маданият, спорт, жаштар саясаты жана автордук укуктарды коргоо жаатында эл аралык деңгээлдеги 8 документ кол коюлду. Мындан сырткары тараптар эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнү 1 миллиард АКШ долларына жеткирүү керек деген пикирге келишти. Ошондой эле бизнес форум өткөрүлүп, натыйжада бир катар меморандумдарга кол коюлду. Министр Казакбаев маанилүү маселе катары белгилеп, эки өлкөнүн жарандарынын сапарларын жөнөкөйлөштүрүү, атап айтканда визасыз режимдин мөөнөтүн узартуу боюнча талкууланып, аба каттамдарынын санын көбөйтүү маселеси да көтөрүлгөнүн белгилеген.